Адамзаттын тилегени өмүр болот, бир ооз сөзгө сынып калган көңүл болот. Ошол өмүр текке кетип солубасын, көңүл назик эч качан оорубасын. Кут береке бакыт болуп үйүңүздө ар бириңердин тилегиңер орундасын дейт. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чактыш көрсөтсө, албетте бизде ар бир күн өзүнчө бөлүнгөн. Биз бүгүнкү күндү албетте Улуу Манас эпосуна дайыма арнап келебиз. Албетте Манас эпосундагы мына ушул ар бир сабы өзүнчө болгон, мына ушул балбандардын күрөшү же болсо мына ушул Манас эпосундагы ар бир өзүнчө тема кылып биз атайын сиздерге чалдырып келебиз. Биз бүгүн мына ушул ак бата туурасында сөз кылабыз. Манастагы ак бата. Жалпы эле ушул бизге ар бирибизге берилип жүргөн ак бата. Батанын бүгүнкү күндөгү орду, кандай учурда бата берилет, батаны кимдер берет, ушул туурасында биз чактыштуу сөз кылабыз. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Ал эми биз студиябызга азыр кадырлуу конокторду чакырганбыз. Өзүңүздөр билгендей, Каныкейдей апалар кеңеши дал ушул уулу нартты улап асыл мурастарды кийинкиге жайылтуучулардын бири деп айтабыз. Өзүңүздөр билгендей, менин жанымда Дүшөн Жумалиев агайыбыз отурат. Дал ушул апалар кеңешинин, аксакалдар кеңешинин мүчөсү деп айталы агайды. Андан кийин өзүңүздөр билгендей Атыркүл Балбаева эжекебиз Каныкейдей апалар кеңешинин жетекчиси. Ошондой эле Нестан Одурова апабыз, бул дагы эл агартуунун отличниги. Ошондой эле Ынтымак Ормонбеков агайыбыз, аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү. Куш келипсиздер. Элибизде айтылат, бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Бата ар бирибизге жол ачат, бата менен ишибиз оң болот. Кыскасы, ар бир ишибиз мына ошол бата менен башталат. Бата туурасында да Улуу Манас эпосунда көп айтылат. Ошо бабабыздын Каныкейге берген батасы, себете ошо батадан бүткөн деп да айтылат. Ушул негизи эле Улуу Манас эпосунда батанын орду, бата туурасында Дүшөн агай, сиз сөз баштап берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Эми багы биздин окумуштуулар айтып жүрбөйбү, ушу кыргыз элинин тарыхы биздин заманга чейинки 3-чү замандан башталат депчи. Ошол кыргыз эли жаралгандан баштап эле ошо кыргыз элинде ошо кыргыз эл менен чогуу ушу бата келе жатат деп түшүнсөк эле болот да. Эми ошол батанын ролу бул кыргыз элинин тарыхында өтө өзгөчө орунду ээлеп келгенин баарыбыз эле билебиз. Анан ушу Манас эпосунда баягы ушул Көкөтөйдүн ашында баягы калмактардын балбаны баатыры Жолой менен Хан Кошойдун экөөнүн ортосундагы баягы күрөштүн алдында ушу биздин Кошой бабабызга баягы шымчак келбей эл намыска жыгылалы деп турганда ошондо Каныкей апабыз көрөгөчтүк кылып алдын ала ушу тоо текенин терисинен кангагай шым тиктирип даярдап койгон экен дейт. Ошонусун алдырып анан элдин намысына турган экен да. Ошондо ошого абдан ыраазы болгон Кошой атабыз ошо өзүнүн сактап жүргөн деп айтылат да, ошо сактап жүргөн батасын анан ошол Каныкей апабызга берген экен да. Ошондон кийин баягы Семетей атабыз төрөлүп, анан ошо айтылат, ушу Семетей ушу батадан бүткөн бала депчи. Батадан бүткөн анан ошон үчүн бул кыргыз эл үчүн бул бата ыйык жана орду чоң деп эсептейм да. Ошо мына ушу бата жөнүндө жакшы айтып калбадыңызбы? Ошондо батада мындай айтылат экен: артыңда калган бир батам, сактап жүргөн сүр батам. Манас сенин айыңдан, баласы жок жайыңдан, келгендерден кеп угам, кейчү сөздөн көп угам, келин балам Каныкей төрөбөй жүрөт деп угам деп, Манаска парзант берсин деп, пайдасын калкы көрсүн деп, Каныкей эркек төрөсүн деп, душмандан намыс куусун деп, баатыр бала болсун деп, Манастай арбак консун деп мына ушинтип бата берген экен да. Албетте батанын орду абдан чоң экен. Мына Атыркүл эже бүгүнкү күндө ушул улуу баталарды негизи эле биздин каада салт үрп адатты жайылтууда мына Каныкейчил апалардын орду чоң деп айтабыз. Бардык жерде мына ушул иштерди жасап келесиздер. Анан бүгүнкү күндө негизи эле айтып турабыз азыр батаны баягы кандай адам бериш керек, кандай адам мына ушул
батаны билиш керек. Азыр баары эле баягы батаны ар кандай сөз менен айтып калбады, бирок батанын да өзүнө айта турган бир өзүнчө сөзү болот экен да. Жалпы эле ошо бата боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Кылым карыткан каада салтты, ырым-жырымды, нарк-насилди, ак батаны кадырлаган кыргыз элим арбаңыздар. Биз ушул Канике апалар кеңеши түзүлүп, ушул кичине баягы кээ бир ак баталар, кээ бир биздин каада салттарыбыз кичине орду жоготуп бараткандан түзүлүп, биздин аркабыздагы өсүп келаткан урпактарга кичине бир мурас катары биз дагы бир салымыбызды кошолу деп келе жатабыз. Мына бүгүн ушул экинчи жолу ушу силердин телебериңерге катышып атабыз. Өзүбүздүн минекей нестан эжелер дагы апаларыбыз бар. Эми бата деген эмне? Бул бата деген бул улут жаралганда эле кошо жаралып, жанынан бүткөн Кудай Тааламдан берилген бир өзгөчө бир касиет да. Бул бата өтө ыйык сөз. Батаны берген адамдагы жөн эле бере берген эмес. Биздин баягы ата-бабаларыбыздын артты көздөй кадам таштасак, ошол тарыхка көз салсак, бул бата берген адам бир Кудай Тааламдан бир өзгөчө болуп жаралган адам бериш керек экен. Ала турган адам дагы бул өзү камданып, ушул мына батанын бир максатын айтыш керек. Батаны жөн эле эмес. Мисалы үчүн илгери батаны мисалы үчүн алыска жолго узатып жатканда, же болбосо бир баласын үйлөп жатабы, же болбосо бир көчкөн жатабы, бир атайын бир максаттуу түрдө батага чакырган улуу адамдарды. Баталалы деп. Баталабыз деп. Ал адам өзгөчө тилинде баягы мөөрү бар деп койчу эле го бизде. Мөөрү бар, касиеттүү, ушундай айыл апада орду бар, кадыр барктуу ушундай адамдар бата берген. Бата берген адамдагы ала турган адамдагы ошого даяр болуш керек да. Ошол убакта даяр болгондо бата айтылып атканда Кудай Таалам ошол адамдын оозуна салып, ошону алып аткан адам тыңдап, ар бир сөздүн маанисине кул мүнөзү менен угуп, жан дили менен кабыл алганда гана ошондо бата баягы асман менен жердин ортосундагы ачкыч деп коебуз го. Ошондо кабыл болуп бир жаратканга жетип, анан ошол бата кабыл болгон экен. Батаны адамдар мына ушул күнгө чейин биз ыйык тутуп келатабыз. Бата менен баягы бекеринен кыргыз элинде макал калган жок да. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Атадан бото калбасын, бата калсын. Бата алган эр жигит күчтүү болот, бата албаган эр жигит алсыз болот деген сыяктуу мына макалдардагы ушул күнгө чейин баягы турмушту бир корутундалап бир сүйлөм менен гана жеткизип атпайбы. Мына ушул батабыздын да, макалдын дагы ушул бизге чейин сакталып калганы бул өтө касиеттүүлүгүн даңазалап турат. Батаны кандай адамдар дагы өзгөчө мына бүгүнкү күндө ордун жоготуп атат деп барыбыз мына айтып отурабыз. Той томеректердеги, же болбосо үйдөгү бир жүрүп аткан иштер тууралуу бир батанын ордун өзгөчө мен мына өсүп келе жаткан үй бүлөлөргө, жаш адамдарга, жаш балдарга биз кичине батаны түшүнүп калдык. Бирок ошондо дагы ошол батанын ордун толтура албай келебиз. Жашообуз бата менен башталат экен. Бата менен бүтөт экен. Мына эртең менен тургандан баштап, о Кудай элен ай бүгүнкү күндүн ийгилигин бере көр дегенде бул тилек. Ошо батанын бир жөнөкөйү да. Бул ар бир кыргыз элинин каны менен, жаны менен бул айтылып келген бул бата да. Эми бул батанын өзгөчө айтат элем да, ушул күндө дагы ошонун сыры чечилбей келатат. Бул боюнча дагы илимий адамдар илимий жагынан дагы баягы изилдөө жүргүзүп атат деп угуп атам. Бул изилдениш керек. Себеби дегенде, мисалы үчүн кыргыз элиндеги манасчыларды алалык. Эми көлдөн чыккан жана 3 жаштагы баланын төгүлүп, чачылып, тим элем тамга тааныбаган балада манас айтып атканын көргөндө мына кыргыз элине кандай денең дүркүрөйт го. Мына бул чоң касиет. Ошондой эле мисалы үчүн баягы биздеги төкмө акындарды алалык. Өлкөдөгү болуп аткан, коомчулуктагы болуп аткан терс жакшы көрүнүштөрдүн баарын тилге салып төгүлгөнү. Анан мисалы үчүн той томерекке чакырылып ошо төкмө акындарды чакырганда, ошо тойдогу жүрүп аткан жүрүштү
ушул жакшынакай сөзгө келтирип, обоңго салып, комуз менен төгүлүп турган бул да бир кыргызга берген өзгөчө бул касиет да. Башканы коюп Манасты айт деп, азыр сиз айтып кетпедиңизби ошо көлдөгү жана кичинекей баланын ушу Манас айтып аткан көргөн ар бир адам сөзсүз түрдө тилегиң орундасын, өмүр узун болсун деп. Бул дагы бата экен да, Бул да бата. алкап аткандын өзү. Мына ошондой батаны дагы мисалы үчүн биздеги жөн эле күнүмдүк турмушка колдонгон баталарды айталык да. Мына ошол Манасчыны көргөндө деле ар бир ата жүрөгүнөн эзилип айтты да, айланайын өркөн өссүн. Мына Манасчылар үзүлбөй дагы жаңы Манасчы жаралып аткан экен. Айланайын келечеги кең болсун, ак жол ачылсын деген. Анан жана колго суу куюп атканда деле айланайын өркөнүң өссүн. Мына эркек балдарга өзгөчө сууну куйда тарткы, эр азамат бол, эр бол деген мына эрдикке чакырып, мына патриоттукка чакырып, кадимкидей ошол мына күч кубат берет да. Бул бата өзү негизи мындай жашоодо күч кубат бере турган бир ыйыктык экен да. Бата өзү Азыр дагы сүйлөшөбүз. Мынакей Нистан эжекебиз Эйле Картунун отличниги. Албетте мына ошо баягы тарбия берүү, бул баягы үйдөн, анан мектептен башталат эмеспи? Ошонусу кандай баягы кандай билим алса, келечек мындар ошондой багатка кетет экен да, Нистан эже. Негизи эле бүгүнкү күндө баягы көпчүлүк учурда мына биз бата жөнүндө сөз кылып атабыз. Улуу Манас эпосундагы бата негизи эле бүгүнкү батанын орду деп атабыз да. Азыркы учурда сөзсүз түрдө көпчүлүк адамдарды карасак, баягы батаны суратып берип калды да. Ой, баягы мурунку ата-бабаларыбыз мектепке барабы, каяккабы, жолго чыгабы жөн эле бата берчү дейт. Азыр болсо кел бул балама бата берип кой, кызыма бата берип кой депчи. Бул дагы ошо батаны суроонун жолу кандай өзү? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бул тема аябай чоң тема. Бул биз арбаңыздар, мен азыр бир батанын бир аз тарыхына токтолуп кетейин деп ойлоп атам. Баягы салтсактаган кыргыз элинде бабалардын батасы, энелердин ак тилектери жөнүндө эл арасында көп аңыз сөздөр тарыхка сакталып калган да. Анан айрым учурда ошо батаны алганда дагы ошо алган киши батага нааразы болуп, кабыл албай койгон учурлар да болуптур да. Ал эми могу жетакенин бири Мойтаке бир колунда, эми Мойтакени биз бата сурасаң Мойтаке бар деген накыл сөз бар да. Анан бир колунда бар киши Мойтакеден бата алайын деп, анан кийин астына ат мингизейин, үстүнө тон жабайын деп анан Мойтакени чакырат да. Ал киши келип үй ээсине айткан экен, жакшылардын алдында бол, жамандардын артында бол деген бата берет. Анан ал киши ошо жамандардын артында бол деген сөздүн маанисине түшүнбөй, терең маани бербей, баягы ичи чыкпай, алымсынбай, анан нааразы болуп калат. Нааразы болуп, баягы айтканын аткарбай, мындайча айтканда жолдугун бербей, Мойтакени узатып жиберет. Анан Мойтаке жолдо баратып, Тилек Матакеге жолугуп калып, анан Тилек Матакеге айткан экен да. Мен берген батамды кайра алып кетип жатам деп айтат да. Анан кийин ошондо Тилек Матаке анан кийин кайра тиги үйгө барып, анан кийин тиги кишиге айтып атпайбы, өтө чеке кылыпсың депчи. Мойтакенин эң жакшы батасын бериптир. Ошону сен түшүнбөй калыптырсың деп кейиген экен да жарыктык. Анан бул тарыхта калган нерсе да. Ал эми тиги айтылуу көрүүчү ата дагы бул киши дагы касиеттүү, анан кийин Олия киши болгон экен. Анан бул киши эл аралап, анан кийин ошо балалуу болбогондорго бата берсе эле, кийинки жылы балалуу болушуп, анан бешик терметип калышчу экен да. Анан бир күнү ушул бир айылдын байы 50-ге чыкканча перзент көрбөй, аябай зар болуп жүргөндө көрүүчү атанын батасын алат да. Анан ошондо
айтат, эгер балалы болсом, астыңа ат мингизейин деп сөз берет. Анан кийинки жылы ошол айылга келсе, эркек балалы болуптур. Анан баягы үйүнө келсе, тиги кишинин баягы көрпендилик болуп, пейли бузулуп дегендей, анан кийин ошондо айтат да, баланы сен бердиң беле. Баланы Кудай берди деп сөзүнө турбайбы атын бербей коет да. Караңыз. Анан ошондо тиги куйручук айтат да, болуптур. Батамды кайра алып кеттим дейт. Деп кеткенден кийин көп узабай баласы чарчап калат. Карачы, бул батаны алып кеттим деген өзүнүн эле сөздүн мааниси кандай? Анан ушундай бир батаны бергенде ошо батаны кабыл алуу дагы өзүнчө экен да. Бул ошондо туура кабыл алып, ошого ыраазылык билдириш керек экен да. Анан эми ошонун да маанисин түшүнүш керек экен да. Байыркы адамдар аябай сөзгө баа берген да. Ар бир сөздүн маанисин түшүнгөн, анын терең маанисин түшүнгөн. Ал бул киши эмнеге наразы болуп калды? Анткени жанагы Мойтакенин батасына наразы болгону жамандардын артында жүр, жамандардын артында бол деген сөздүн маанисин түшүнбөй калды. Ал сөздүн маанисин эгерде түшүнсө өтө терең, билинбегени мененчи. Анан байыркы замандарда биздин ата бабалар батаны абдан кыска, анан табышмактуу купуя сырып айткан экен да. Түшүнсөң түшүнөсүң да. Түшүнбөгөндөр жана антип наразы болуп тарынып калган учурлар да болгон. Жамандын артында жүр деген өзү эле. Аны бир укканга баягы өтө баягы бат кабыл алышы мүмкүн экен да. Бирок ошо сөздүн артында кандайдыр бир сыр жатат, карабайсызбы? Анан эми бул маанисин караганда мындай экен да. Жамандардын артында бол деген бул ошо артында жүргөндө анын жаман жактарын көрүп сен оңолосуң, ага карап түзөлөсүң, өзүңдү оңдойсуң. Бир мааниси, бир кыры да бул сөзүнчү. Ал эми бир кыры болсо, ошол жаман адам балким жамандык кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ал артыңда болсо жамандык кылып коет да. Ал деген сыяктуу ошондой дагы мааниде кетет экен да бул. Анан ошону туура түшүнүш керек. Туура. Ынтымагы бар элдин талайы багачылат, ынтымагы жок элдин баягы бири-бирине ынтымагы жок болсо, чилдей тарап жок болот экен. Ынтымак бардык жерде бар болсо, мына ошо ишибиз оңолот экен дейт. Ырыс алды ынтымакты биз ынтымакта тутуп келебиз. Ынтымак Ормонбеков агайыбыз мынакей аксакалдар кеңешинин мүчөсү экен. Мен да бул жогоруда айтып кеткен тире кошулам. Биринчиден салам силерге. Аман болгулам. Илиге ойлогон максаттарыңар ишке ашып турсун дайыма. Анан жанакыдай айтылып кетти, батанын башын Дүйшөнов айткандай эрте Манастан башталган экен да, негизи тарыхта. Манастан келетип ушул бата деген негизи азыр ким окумуштуу жаштар бар экен. Жакшы Эмиралиев, Эмире атым, ошондой жаштар изилдеп, лингвисттер, тарыхчылар изилдеп атат. Ал туура жагы баягы алар дагы көбөйөт, алардын катары дагы көбөйүп, дагы изделип, дагы баягы бул алтын казгандай эле иште кыргыздын негизи тили ошол сөздөрдөн, баталардан чыгат. Ошону изилдегендер ылайым көп болсун. Алар баарын издеп дагы жаңылыктарды киргизет. Менин өзүмдүн оюм боюнча бул бата деген аалам менен пенделерди, адамды байланыштыра турган бир кандайдыр нур. Анткени деген мындай азыр деле окумуштуулар айтып атпайбы эме деп, орусча айтканда материализируется мысли, материализируется, то есть ой ишке ашат деген. Мына ошол илгери эле кыргыз тетигинде окумуштуулары жок, физика, химия илимдери жок болсо да, ошол философиялык илимди мыкты издештирген, билген экенбиз. Мыслди ошол ойду адамдын, жакшы адамдын тилеги ою барып туруп аткарыла турганын ошол убакта эле билген экен да.
көп окумуштуулардын ушу жазганы бар да, ушу ошол азыр Азия элдеринин, анын ичинен кыргыз элдеринин ушу алакан жайып ушу бир нерсе суранышат экен деп айтышкандар бар да, ошолордун баардыгы алакан жайганда эле азыр баарыбыз билебиз да, бата берет экен деп. бул бизде деген рефлекторный болуп калды бизде кыргызда. Башкаларга азыр жетип атат. Эмне үчүн жетип атат? Жанакы окумуштуулардын изилдөөсү менен, техниканын өсүшү менен жетип атат. Биздин бабалар ошондой техника, жанакындай микроскоп жок эле ошону билчү экен. Ошону ойлоп көрсөм, бата дегенде негизи ошол аала менен байланыштырган бир киши өзүнүн кандайдыр эмине мына могу жерден апаларыбыз айтып кетти, карындаштар айтып кетти, ушул негизинен сурай турган батаны эмнеге сурай тургандан келип экен да. Батаны биринчи сураган киши эми көрүп берели кылып өзүбүздүн бир оокатыбыз же болбосо азыркы кандидат болдум депутатка ошого бата берге деген жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, негизи эл үчүн, Жалпы эл үчүн, элдин үчүн, элдин кандайдыр мүдөөсүн, кичинекей айылдын мүдөөсүн болобу, көчөнүн мүдөөсүн чын ниети менен аткарам, ушуга бата бер деп сураса, ошол сураган баталар аткарылат экен, бата жалгаган болуп калат экен да. Ошондой суранышса ошол болот экен. Анан жөн эле эме болгон мындай тойлордо сурап атабыз, ошонун үйүн көргөндө сурап атабыз. Ал каалоо болот экен. Ошондон бата менен жөнөкөй каалоонун айырмасы чоң асман менен жердей болуп атат да. Нестан апабыз жакшы айтты азыр мына батаны кандай бериш керек деп, баягы көйрөк чыгатанын көп баягы жакшы нерселерин келтирбеди Мойт акебиз, ооба. негизи эле ошо мындай батага сурагандан кийин батаны каалап туруп сураш керек. Мына эжай жакшы айтты азыр. Бул деген чоң философ кайра алып кетет деп батаны. Кайра алып кетет деген, значит, бул деген жанакы аалам менен жердин нуру болуп, нур экенин далилдеп турган нерсе болуп атпайбы. Эгер аба эчтеке жок болсо, бересең да кайра ала албайсың да. Значит, чынды баягы сезе турган нерсе экен да. Бата берет, анан кайра алып кетип атат. Рахмат. Мына Дүйшен агабыз биздин көрсөтүүнү баштап мына улуу манас эпосундагы бата жөнүндө айтып бериңиз да. Кандай адамдар мына ошо баягы элдин батасына татыктуу болот? Сиздин оюңуз? Менин оюмча мындай да. Баягы бир кыргызда бир бул киши айтып кетпеди, баягы кыргыз эли баягы алам менен момтеп баягы бата адамдан чыккан, алам менен бул адамды байланыштырган нур депчи. Мен бул кишинин сөзүнө толук кошулам да, септигинде кыргызда бир мындай айтылган сөз бар эмеспи? Пенденин оозундагы Кудайдын кулагында дегенчи. Демек бул алам деген ошо Кудай менен салыштырсак болот да, пендени уже биз ошону ошол кыргыздар деген биз өзү суранып атпайбызбы, моорекиндей тилек кылыпчы. Жараткан бере көр, Кудай Таалам ушу кабыл кыла көр, ушундай деп бир тилек кылыпчы. Анан эми ошону менин түшүнүгүмдө баягы ушуга чейин биздин ушуга чейин бул батаны деген жанагы айтып отургандай эле Мойт акеге окшогон, жана Кошой бабабызга окшогон кыргызга баягы барк өткөн мыктылар берчи турбайбы батанычы, касиети бар. Анан эми батаны алганда мен ойлойм да, мен өзүмдүн оюмда. Жанагы ушу биздин кыргыз элине эле, кийин эле биздин убактагы эле мыкты кызмат кылган мынареки Турдакун Усубалиев. Эми бул кишинин эмгегин баягы темадан мен сырттап кетпейин. Эми бул кишинин эмгегин айтып отурса, кыргыз элине бул ушунчалык ат көтөргүс, ушунчалык чоң эмгекти кылып кетти да бул кишичи. Ошол эле жанагы мыктылардан десек, мына Чыңгыз Айтматовду айтсак, Султан Ибраимовду, Исхак Разаковду баягы эл үчүн абдан баягы чын ниети менен кыргыз эл үчүн эмгек кылышканда булар. Мен ойлойм, сөзсүз буларга деген ошо элдин батасы тийген. Элдин батасы тийип, ошондон улам ошолор ушундай эл үчүн кызмат кылганда, мен ушундай түшүнөм. Элдин улуу болуп, элдин улуу эл үчүн кызмат кылып. Мен эми билбейм, ушу темага эмеби, мисалы үчүн Турдакун Усубалиевич баягы Калыгул Олиянын небереси болуп кетет экен да. Анан ушу көлдө
баягы Карабой деген айылда ошол айылдын ортосунда Калыгул Олиянын мүрзөсү ошол жерден, күмбөзү ошол жерден орун алыптыр да. Ошондо ошол киши баягы өзүнүн коммунист экенине карабай, баягы биз ошо атеисттик эмени алып калдык да баягы Союз маалындачы. Ошол киши такай токтоп ошол жерге зыярат кылып, ошол Калыгул Олиянын күмбөзүнө барып Куран окутуп, ошол жерге мындай өзүнчө сыйынып кетип турчу экен да. Анан мен ойлойм ошол баягы ошол кишинин деле, ошо Калыгул Олиянын деле баягы мындайча айтканда орусча дух деп коет, ошо арбагы деле ошо небересин баягы эме кылып жүргөн болуш керек да, колдоп баягы ошо кишинин баягы ишине ийгилик кылып, ошо кыргыз эл үчүн ошондой данышмандык кылып, ошо эмгек кылганына ошол баягы bir кандайдыр бир колдоо болгон болуш керек деп мен түшүнөм да. Тарыхты карап турсак деле мына Курманжанды айткан апабыз дагы бүгүнкү күндө ошо апабыздын баягы жолун уланткан, ишин уланткан дейбиз, сөзүн элге жеткирген мынакей Каныкей апалар тобу, Каныкей апабыздын дагы мынакей бата бергени, канча ошол кезде эле бул аялдардын башында турган апалардын дагы бир баягы тилинде мөөрү болуп, ошо баягы эненин тилегинде тилек жок дейт го кыргызда. Ар бир бала сөзсүз түрдө жолго чыгарда, сапарга чыгарда, же болбосо жоого аттанарда, же болбосо күрөшкө чүгөрдө сөзсүз түрдө баары бата менен башталып атпайбы? Ошо энелердин батасын көбүрөөк алган дешет да. Ошо энелердин баягы атаныкы ок дегендей, атанын батасы мүмкүн өзүнчөдүр, бирок эненики дагы өзгөчө болсо керек, анткени эне төрөп баягы ыйык Куранда эле айтылат, бейиш энелердин таманында дегендей, атыркулежа. Негизи энелердин батасы дагы өзгөчө болсо керек да. Эми кыргызда жакшы макал бар, эркектин билеги күчтүү, эненин тилеги күчтүү деген. Анан бул батаны негизги эркек адамдар берип келген экен. Бул энелер чынагы өзүңөр айткандай ар бир баскан турганда эле тилек айтып турушкан экен. Мына эртең менен тургандан баштап бала мөмүрлүү болсо экен, ошол жан жолдошуна жакшы тилек кылып, ошону тышка жумушка узатып атканда жакшы тилек менен узатып, кечинде келгенде да жакшынакай жакшы тилек менен тосуп алып, ошол бүгүнкү үйдүн ичиндеги тиричиликтин баарына жакшынакай тилек кылып, ар бир үй бүлө мүчөсүнө ошо эне тилегин айтып узатып, кайра кечкисин тосуп алып турган бир чоң бир касиеттүү болгон да энелерибиздин. Анан бул жерден мен дагы бир эмени айткым келип турат да. Бул көлдөн чыккан Кыдыр акени мына жумурай журт жакшы билебиз да. Ошол кишинин ошол Кереге таш айылында өзүнүн керегедей таштай болгон жерде ошол орун алып, анан ошол жерде көл өнөрү ошол жерде отурганда баары даана көрүнчү экен. Ошол жерде бир күн отуруп анан жигиттерине айтып жүргүлө, досума барып бир чай кайнап отуруп келели деп. Анан ошо досуна келе жатканда досу алыстан көрүп, баягы ниети бузулуп, эми бул досум келсе бир кой союш керек деп коюн аяп, анан боз үйүнө кирип кеткен да, алыстан Кыдыр атабыз көрүп калып, байкап калып, анан ай досунун ниети бузулган экен, атыңарды бургула деп буруп келгенде, анан алачыктагы ошол жаңы үй бүлө кыз жигит келин эми чыга калышып, анан ой аталар кирип чай ичип кетиңиздер дегенде, жок рахмат дегенде, жок дегенде суусундук ичиңиз деп, ошол азыркы биздин Маммет Мамыкеевдин энеси да, ошондой жаш келин, боюнда бар келин экен, ошо үйүнө боз үйгө чуркап кирип, бийилип, баягы чөйчөккө жарманы куюп туруп анан сунганда, ошону ичип ыраазы болуп, ошол Кыдыр аке ошондо бата берген экен. Айланып кетейин, боюңда бар экен, ушул эркек болсо элине, жерине кызмат кылган эр азамат болсун деп, мына кыска, нуска, мына бата. Ошондо бата түшүп, мына батанын касиети менен бүгүнкү күндө Маммет Мамыкеевдин мына бүт дүйнө жүзү мына Кенесага да кирди. Мына академик, профессор, эмне деген гана наамдарды албай, эмне деген гана элдин баягы батасына жетип, элдин ыраазычылыгын алып отурган, өнүп өскөн, мына ошол бата менен ушул даражага жетип отурат. Абдан жакшы салыштырдыңыз да. Анан Дестанижа мына бүгүнкү күндө деле бир жакшы иш кылсаң, кээ бир бата бербей койгон учурлар болуп калат да балдаргачы. Ошон үчүн балдар баягы эмнени көрсө ошону жасайт эмеспи, келечек муундарчы. Сөзсүз түрдө балдарды алкап, кылган иштерине ыраазы болуп, ак бата бериш керек да сөзсүз түрдө. Анан ушул батаны дагы эми мына эне катары сиз айтсаңыз, ата энелер сөзсүз түрдө баягы өздөрүнүн балдары үйлөнүп жайлангандан кийин сөзсүз түрдө баягы бата бергенде, эгер ата эне үйдө башкаларга бата берсе, бала ошону көрүп дагы тарбияланат экен да, батанын тарбиясы да өзгөчө экен. Ошо жөнүндө айтсаңыз.
Бул бардык тарбия үй бүлөдөн башталат дегенде, баягы уядан эмнени көрсө учканда алат деген макал бар эмеспи? Ошол сыяктуу баягы ата энеси, үй бүлөсү, тууган өрөгө ошо айлы эмне жасап жүрсө, бала ошонун баарын кабыл алат да. Эгерде биз ошо кыргыздын өзүн сактап калыш үчүн ошо салт катары кыргыздын салтын, ак батасын дайыма колдонуп жүрсө, ал сөзсүз түрдө жаш кезде маани бербеши мүмкүн. Кайсы бир мезгилде сөзсүз түрдө кайра ошону салтты, ошол ак батанын маанисин кийин түшүнөт дагы, кайра ошону жасаганга аракет кылат да. Анан жана Айбек, сен бир суроо берип кеттиң, батаны сурап алып ачат деген сөз болуп кетпедиби? Ушуга мен токтолуп кетейин деп атам да. Анткени батаны сурап алса да болот, атайын чакырып ыраазы кылып алса да болот экен да. Бирок айрым учурда мындай нерсе бар да, сөзсүз түрдө баягы бул азыркы заманда жөн эле баягы сурап алган эмес, илгерки замандарда деги эле адам жаралгандан бери мындай кээде мындай учурайт да, эгерде адамды ыраазы кылса, ошо адамдын сынына толсо, ошого көңүлү түшсө, анан ошондо суратпай бата берет экен. Сурабайсың да, бирок батасын берет, ак батасын берип кетет. Анан кийин өтө ыраазы болгон учурларда анда ак батасын да берип, ал тургай касиетин дагы, өнөрүн да берип кеткен учурлар тарыхта бар экен да, негизичи. Анан мен ошол жөнүндө бир мисал келтирип кетейин. Кетмен Төөрөнүн бир Толук деген айылына бир карыя жолоочу Кудай конок болуп кайрылып калат. Анан Кара Алачыкта жашаган Кадыр деген жигит экен. Анан баягы жалгыз эчкисин союп, аны сыйлап, анан түнөп калат. Анан эртең менен коно койгонсо эле жамгыр жаап аткандай болот да. Анан кийин кечинде күн ачык эле, каяктан жамгыр жаады деп эшикке чыкса, Кадыр айтат, күн ысыганда сиз ысып кетпесин деп, сиз салкын жатсын, сергип калсын деп мен суу сеип атканын көрөт. Кара Алачыгына да. Анан кийин ошондо карыя ойлойт да, бул абдан жүрөгү таза экен, пейли таза жигит экен, таза экен деп, анан өзүнүн балдарына ара көрбөй жүргөн, өзүнүн балдарына үйрөтпөй жүргөн, ошондо ак батасын берип Кадыргач, анан кийин өзүнүн улуу жайчылык касиетин үйрөтүп кетиптир. Караңызчы. Анан бир конок болгон үйгө эле, караңызчы. Ошол бир жолоочу карыя. Ошол өзү издеп жүргөн экен да, мен ушул өнөрүмдү, ушул улуу касиетти кимге тапшырсам деп издеп жүргөн мезгилде ошо балага ошонун ниетине, ошонун жүрөгүнүн тазасына өтө ыраазы болуп, анан сынына толгончу гана ак бата менен кошо өзүнүн жайчылык өнөрүн үйрөтүп кеткен да. Анан Кадыр ата ошо Кетмен Төөрөнүндө суу чыкпаган жерлерге суу чыгарып, жайчылык касиети менен элге пайда келтирип, соопчулук иштерди жасаган боюнча аңыз кептер айтылып жүрөт да. Ошон үчүн батаны баягы аябай ишиң менен, адамгерчилиң менен, өзүң мамилең менен абдан ыраазы кылсаң, ошондо суратпай эле батасын берип кетет экен. Ал тургай касиетин да тапшырып кетет экен. Батаң ушу кабыл болот экен да. Бата сөз кабыл. Анан айтсаңыз, мына Ынтымак агай, негизи эле бата деп айтып атабыз да, бирок батанын ичиндеги сөздөрдүн өзүнүн бир касиети болот экен да. Азыркы кээ бир баталарды көрсөң, баягы замандашып кеткенби же башка бурмалап коет да, бирок батанын өзүндөгү сөздөр аябай күчтүү болгон экен да. Мисалы үчүн бир эле учкай мына касиеттүүнү сөзүнө сакта, кескинин көзүнө сакта дейт. Мына ушундай сөздөр бар экен. Жорткондо жолуң аш, жомарт кылып колуң аш дейт. Кереген кептүү болсун, келиниң септүү болсун, угуң уштуу болсун, уулуң туштуу болсун дейт. Бирок азыркы жаштар мына ушул сөздөрдүн кээ бирин түшүнбөй калышы мүмкүн да, Ынтымак ага.
туура айтасыз. Негизи батанын бирден бир касиеттүүлүк жери ошол баягы таамай так айткан сөздөрдө болот. Бул бата деген ал сөз, чындап айткандачы, оңгу тыбыштан турат. А сөз деген эмнеден барктуу болот? Сөз деген эгер таамай так айтса, жанакы жебенин огундай түп-түз болуп тиз тиет да, тик ошол таамай тиет. Ошон үчүн ал убактагы эми элдер ошону айткан, бирок аны деле биз кайталап, эмки жаштар деле кайталап айтса болот, андан эчтеке эмеси жок. Андай ал илгери атада баган макал лакап деле ошол батадай жакындаш, баягы сөздөн сөз келаткан. А бирок деген ошол негизин ошол октун ичине кире турган негиз болуш керек да, жүрөктүн ниети болуш керек. Ошол ниет менен ушул эле сөздү кайталап айтса, анан ошол бата тиет болуш керек деп ойлойм да. Негизи мына могу жерден Атыр жеңе бул эжебиз да айтып кетти. Жанагы аялдардын, апалардын баталары. Апа деген аял зат эми баласына дайыма бата берет. Эртең менен турганда, кечинде башлай турса. Анын азыр ошондуктан ал бата болуп аткан азыркы мен билем, менин чоң таянелерим, эми биздин элелер кичине советтик болуп калды, болуш керек, кичине мындай туура эмес сөздөрдү айтыла баштаган ошол убакыттан баштап да. Болчу, азыр деле бар, ошол убакта деле бар, баягы тил дегенчи апалар. Өлүү көрөйүн деп балдарын ишинтип билет. Бирок ошол таянебиз раматылык молдонун аялы болчу, таятабыз 39-жылы контур болуп, молдолорду эметилгенде контур болуп кетип, ошол киши раматылык эң катуу тил дегени бай болгур дечи. Анан биз кичинекей балдарыбыз жакшы тил дейт экен деп тентек кыла берчүбүз. Мына бул жерде эже турат, эже мугалим. Может, дагы балким баягы тарбиялык жагынан туура эместир. Тентек кылсаң байгы болгур деп мактап атса, кайра тентек кылгың келет. А бирок карабайсызбы? Сөзгө баркка берген. Башка бир тил дебейсем, аткарылып калбасын. Жанагы кандай тентек кылып атса, тил дебейсем, ошол аткарылып калбасын деп, аткарылса жаман болсоң бай бол деп койгон экен да. Ошондой, ошол жагын мына сиз айтып атканда, сиз туура айттыңыз, сөздүн касиети, сөздүн өзүнчө касиети бар. Ошол касиеттер аткарылбаш үчүн эми биз жаштарга айтып атабыз да, бул передачада жаштарга. Ошол сөздү, ар бир сөздү баамдап сүйлөгөндөй болуш билиш керек, билиш керек. Ар бир сөздүн аткарыла турган эмеси болот экен. Ошон үчүн балдарыңарды тилдесе да, жок дегенде президент бол деп тилдеш керек ошон үчүн. Ошондой деп ойлойм. Бай бол деген ошо турбайбы? Негизи эле мынакей ошол биздин ата-бабаларыбыздын айткан сөздөрү баягы бүгүн дагы биздин коомубузда башка орунда эле атпайбы? Анткени муну атабыз айткан, чоң атабыз айткан деп кээде айтып калабыз да. Ашу бабаларыбыз айтат экен, бата сөздүн атасы депчи. Демек, батанын жөн эле бербей, бата мына жакшы сөздөрдөн куралат экен. Дүшөн ага, сиздин оюңуз бата жөнүндө? Эми бата жөнүндө болгондо мен бир нерсеге токтоло кетким келет да. Ушу баягы тиген тымак байке айтып кетпедиби? Ушундай баягы кыргыз элинин баягы өзүнүн сөздөрүндө бир мындай философияга жакын депчи. Анан мында карап отурсаң, кыргыз элинин оозунда айтылып келаткан бир макал лакаптарга таянсаң, бул ар бир макал өзүнчө эле бир философия экен да. Ошондой бир мындай айтылган сөз бар экен. Эми бир баягы бытовой тилде айтылып келген, баягы камчысы кайраттуу болсо, катыны уяттуу болот дегенчи. Каралачы, аябай там айтылган. Азыр бүгүнкү күндө биз кандай болуп атабыз? Биздин мынарки коомдогу биздин эркектердин ролу. Мына ушуга да биздин муундагы ушу баягы кичине улгайып бараткан адамдар ушул жөнүндө бир аябай ойлонсок да. Өзүбүздөн кийинки бараткан муундарга ошо бата бергенге жарагандай болуп, ошо бата бере турган адам деген өзү ушунчалык баягы татыктуу болуш керек да, адептүү. Эгер окуз бирөөлөр келип бизден бата сураса, ошого биз баягы татыктуу болгондой болсок, абдан жакшы болмок да. Эң туура айттыңыз. Негизи азыр
Бата сураганда кээде баягы айта албай калган учурлар болот да, баягы аз жөнөкөй сөздөр менен бай бол, бактылуу бол, машиналуу бол, чоң үйлүү бол деп бата берип атпай. А бирок ошолорду азыр башка ата бабаларыбыз айткан сөз менен берсе болот да, муну айтып атпайсызбы? Азыр келип балдар көпчүлүк баягы үйгө кирип нан ости деген өзү кандай бата, нан ос жегенден кийин бата берет. Чыгып атканда кайра бата берет, жогоруда апаларыбыз айткандай колго суу куюп атканда бата берет, тамак жегенден кийин бата берет. Баары эле бата менен экен да биздики. Анан дагы ошол биздин азыркы учурдагы биздин аксакалдар ошол даражага татыктуу болсок деген кеп да. Татыктуу. Ушу бизден кийинки биздин балдарыбыз, бизден өзүбүздөн кичүү, бизден кийинки өсүп келаткан муундар ушу бизди ардактап, ошолорго биз үлгүлүү болгондой бир карылардан болсо деген бир тилек да. Азыр көп көрөбүз. Көпчүлүк учурда кары кишилер мындай калыстыгы жок, оома, баягы оокат менен дүйнөнүн артын кубалаган бир ушундай нерселерге көп азгырылып кетебиз да. Ошол бул илгери деген биздин ата бабалардын бир өзгөчөлүгү бул деген калыс болгон да. Калыс болбогон карыларды биздин элибизде деле мындай көп кастарлабаптыр. Жана биз аке деп атабыз, акелер. Акелердин деген эч кандай байлыктары деле болгон эмес алардынчы. Алар өзлөрүнүн калыстыгы менен, адилеттүүлүгү менен, акыл эси менен анан элге алынып, анан кадырга ээ болгон да. Вот ошондой бизде дагы азыркы карларда ошондой бир касиетке ээ болсо дегенде кеп да. Туура, негизи эле кайсыл гана ошо Манас эпостон баштап элдик озеке чыгармалар, дастандар, ушуларды окуганда дагычы, эгерде жогоруда ынтымага айтпадыбы, бирөө балалуу болсо ошого бата бериш үчүн канча деген жерден ошондой баягы сөзүндө мөөрү бар, ушу киши бата берет деп ошону алдырып анан бата бердирген учурлар болгон экен да. Бүгүнкү күндө биз баягы ар бирибиз бата берип атабыз. Бирок ошол баягы сөздү түшүнбөй бата бергендер көп да, туурабы Атыркулеже? Демек биз сөздүн кадырын кетирип атабыз да биринчиден баягы. Анткени ошол эле азыркы сөздөр эмес, ата бабаларыбыз берип жүргөн баталарды эле ошо сиздердей болгон асыл адамдардан угушса, анан ошолор бара-бара ошо сөздүн мааниsin түшүнсө керек деп ойлойм. Сиздерден да ошо бата сурагандар көп эле болсо керек, Атыркулеже? Эми бата деген бул азыркы күндө мындай кичине ордун жоготуп атат деп да айта алам да. Биз бала чактагы биздин ата энелерибиз өзүбүз менен мына турмушка чыгып, балалуу болгондогу баягы жөрөлгөлөрдү эске алсак, ар бирибиз бата менен келгенбиз да. Мына мен төрөк келдим дейм, үйгө келгенде мына өзүбүздүн раматтылык кайната кайненелерибиз коюн союп, жакшынакай ак дасторконун жайдыртып, казанга эт астырып, самоорлорун коюп, мына эмне деген керемет да бул. Тең мына ошол жерден ошол эми айылдын аксакалдары деп чакырылчу. Урудан аксакалдардын бардыгын эмес, баягы жентек тойго кичинекей чакан бүт айылды эмес, ар бир урунун аксакалдарын чакырып, анан ошол жерден аксакалдар анан ошол төрөлгөн наристеге бата берген да. Бүгүнкү күндө ошол төрөлгөн наристелердин жолусу үйлөнүп аткан жаштардын баталарын алсак, баягы үйдө бата түшпөй эле жанагындай ресторан, кафеде болуп эле бата алынбай калып атат. Бата берилбей калып атат. Анан өзүңөр айткандай а жерде кафеде эми кары адамдар кээ бирөө бара албай калат экен ден соолугуна байланыштуу. А жердеги жана даңкылдаган музыканын үнүнө чыдабагандар көп болот экен. Анан ошонун ордунда көп учурларда биз мына көрүп жүрөбүз, тамадалар берип калып атат да. Негизи тамада эмес, ошол жерде атайын бата берген киши дайындалса, үйөсү той берип атканда мейли үйүнө чакыра албады деп коелук да эми. Бул эми баягы мисал катары айтып атам да. Ошондо да жок дегенде ошол бир жакшы тилек үмүт менен дасторконун жайып аткандан кийин бир бата бере турган адамды дайындап койсо, ошол бата тиет беле дейм. Анан эми азыркы жашообузда мына элдин баардыгында Кудайга шүгүр жашообуз. Асты мына бүт баардыгыбыз да особняк үйлүү болдук. Кенен кээси комнаталар, кенен Кудайга шүгүр бир 50-100 кишини чакырып кое турган үйлөрүбүз бар да. Эми ошондой үй туруп, ушул дасторконун жайып, борсогун бышырып, ошол жерге самоорун коюп, казанын асып, анан бата албаганда биздин кемчилдигибиз болуп атат да. Ошол орун алып, менин тилегеним да. Бул Түшөн айткандай, чын эле биз улуу адамдар, биз аркабыздагы өсүп келатканга мындай бир
үлгү бир жакшы иштерибизди калтырсак. Мына азыр биз Канеке апалар ошолорго басым жасап, мынау кийимдерди да атайын тиктирип, ушул кийимдердин да тарыхына карап жөн эле тиктирген жокпуз, жөн эле кийип алган жокпуз. Ушул элечектен баштап мынау кийген кемселибизден бери, белдемчибизден бери көйнөктү мындай сөөмдөп, карыштап бычылган көйнөктөр да булар. Азыркы эмес. Мына ошолго дагы маани берип, ошону биздин аркабызда өсүп келе жаткан урпактарга бир жеткизели деген. Мына bunun бардығы негіз Акбатадан башталат. Ар бир ишти кылып жатканда Кудай Таалам биз ниет кылат экенбиз. Ушул мына биз ниет кылып атабыз да, мына Канеке апалары ушул көйнөктү кийелик, мына бул чапанды кийелик, мына бул элечекти кийелик. Элечек канча кылымдан бери келатса дагы мына түндүк, түштүк деп бөлүнөт экен. Элечектин мына кичинекей токтоло кетейин, эми темадан арыз кетип атам. Ошол элечекти карап туруп дагы келиндин жаштыгын билишчү экен, төрөтүп токтогонун билчү экен, төрөп турганын билчү экен. Ошол күйөөсү жоктугун билчү экен. Ошол пайгамбар жашына жетип калгандыгын мына элечектен эле билген. Мына ушундай бир сонун биздин өзүбүздүн каада салтуу бир кийимдерибизден, сөзүбүздөн бери бардыгын айтсак бир эбегейсиз чоң бир мурастарыбыз да. Ошону бир элге жайылтып, ар бир нерсе Акбатадан башталат. Айланып кетейин балдарым, Акбата деп ошолорго жеткизсек, эртең менен мына дасторкондо деле айланайын, Кудайым ушул берген ырыскыңа шүгүр. Ушу бала бакрамдын курсагы тоюп, кенен дасторкондо жүрүп, ырыскыңар мол болуп, айланайын өмүрүңөр бир ачык болуп, ак жолуңар ачылсын, оомин деп койгондо эле мына жөнөкөй күнүмдүк бата деп койсок болот да. Мына ушул эле баталарыбызды өзүбүздүн келиндерибизге, колон кошунабызга, ушундай коомчулукка айтсак деген тилек менен келе жатабыз. Эми ушул баталарыбыз ишке ассын, ушундай силердин дагы ушундай жакшынакай теле берүүгө бизди чакырып, конок кылып, ой бөлүшүп атканыңарга дагы биз абдан чексиз сүйүнүп отурабыз. Ушуну менен канча деген адам көрсө дагы, баарына жетпесе да кичинекей жүрөгүнөн түнөк таап, ошол орун алып калса, бир канча деген жаштарыбыз чын эле биздин кийимибизди карап туруп, мына башындагы ак калпакты карап туруп да бир мындай түзөлөбү деген ойда. Туура. Өсөр эл өз тарыхын сыйлайт дейт. Мурунку көч кайда барса кийинки көч ошол жакка барат дейт. Баягы атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурас да мына ошо кийим деле, кийинүү маданияты өзүнчө, анан баягы бата берүү өзүнчө дегендей сөзсүз түрдө мына ошо азыр сиздерди көрүп эле азыр эгерде дароо бата сурасак сөзсүз түрдө баягы жакшы сөздөр менен бата берүүгө даяр экениңиздерди көрүп отурабыз да. Демек ушул ар бир эне биздин жашап аткан ар бир кыргыз эли ушундай болсо деп тилек экен да Канеке апалардын. Сиздин кошумчаңыз? Бата негизи кыска, анан так нуска болгон да. Бир эле сүйлөм менен ошо бир эле сүйлөмдүн бир нече тереңинде көп маани жаткан да. Анан кийин азыр учурда мындай бата өзү кыска, так, анан кийин терең маанилүү, табышмактуу, касиеттүү болуш керек экен да. Ал эми азыркы учурда баягы жаттап алган, анан аябай узак айткан, бул ал сөз андай болушу, андай деген шарт жок да. Узак айтса эле бул бата аябай сиңип кетет экен депчи. Ал эми мына жарыгың элге тийсин деген эле бир эле бата. Ал эмне деген маани? Бир эле сүйлөм, бирок мааниси канча терең. Жарыгың элге тийсин. Бир эле кишинин жарыгы элге тийип атат да. Ошондой мааниде да. Ал эми негизи өзү батаны мисалы Байбол деген бата бар да. Байбол десе эле элдин баары материалдыкты ойлоп кетет да. Баягы тиги дүнүйө, байлыкты, көп кабаттуу болсун деп эле. Ушуну ойлоп кетебиз да. А бирок негизи Байбол деген сөз өзү жан дүйнөсү бай болсун, адамгерчилиги бай болсун, адамдык сапаты бай болсун деген мааниде айткан экен мунучу. Ошон үчүн жанагы жолдошторум байым деп айткан да. Байым деп айткан. Ал жан дүйнөсү бай болсун жолдошумду деген мааниде да, булчу терең мааниде. Караңызчы сөздүн. Анан кийин ошол эмнесин эми
аталар бата бергенде, баягы атайым бата көй аталар бата бергенде, алар абдан нарктуу, дөөлөттүү, анан сөйлөттүү, анан сүрдүү, анан кайраттуу болгон да. Ошон үчүн аталардын ак батасы, анан энелер мээрим менен берет экен да, тилекти. Энелердин тилеги бар да. Энелердин тилеги баягы аталардай болуп атайын отуруп алып бата бербейт да. Бул баягы айтып атабыз, бала бойно болгондон баштап тилек кыла берет. Бирок эне бул ичинде купуя айтат да көбүнчө муну. Купуя сыр кылып эле айта берет. Ичинде эле элдин баарына жарыя кылып аны айтпайт да. Бала ушу бойно болгондон баштап тилек кылып, каалоо кылып ичинен суранат да. Ошон үчүн эненин тилеги бул баягы мээрим менен кетет да көбүнчөчү. Мээрим менен кошо тилекти берет да. Эненин тилеги аталардын батасы. Эненин тилегинде тилек, эненин жүрөгүндө жүрөк жок деген сөз бекеринен айтылбайт экен да. Анан кийин бул баягы азыр көчөдөн барат эле буга бата берип койчу, тиге бата берип койчу деген бул мода эмес. Бул деген бата деген бул азыр мындай кабыл алып калды да, айрым учурларда бул оңой эле нерсе турбайбы, бул жөн эле айта берсе боло бере турган сөз эле экен деген түшүнүк бизде болбош керек да. Бата өтө касиеттүү. Батанын өзүнүн айтыла турган жери бар экен да атайын. Анан батанын күчү бар да, энергиясы бар. Ал иштеп атпайбы, иштейт, ишке ашат да. Ошон үчүн өтө бул жөн гана бул жөн эле сөздөр экен, шатыратып айтып койсо эле бата экен деп кабыл албашыбыз керек да. Анан да айтып коет го, көпчүлүк бата берсе жакшы тиет депчи. Мисалы үчүн мен бир бала кезде окуяны эстеп атам да, азыр сиз бала жөнүндө айтып атпайсызбы? Ушу бир жамгыр жабай, бир көп учурда аябай ысык болуп, талаада эгиндердин баары куруп атканда жапырт эл чыгып, баягы жараткандан бата сурап, ошондо жамгыр жаагандардын эсинде да. Ошон үчүн баягы жалпы элдин батасы дагы өзүнчө болсо керек деп атам, Дүйшөн ага, сиздин оюңуз. Эми баягы бул киши абдан туура айтты да. Баягы эл сурап, анан эл эме кылгандан кийин ошол элдин батасы түзөт депчи. Мен да буга эме толук кошулам да. Бул баягы элдин батасынан өткөн бата жок да. Ал тургайда эле ошол биздин илгери ата-бабаларыбыз ул ата мекендикте эле согушка кетип атканда, даже ошо биздин каада салтыбызга ылайык ошол бүт элдин баары чогулуп алып туруп, анан кийин ошо жоокерлерди узатчу экен да, батасын берип. Ошо душманды жеңип, жеңиш менен кайткыла, аман эсен кайткыла. Сөздө жого деп, анан кийин ошентип анан ошол жого узатчу экен да, ошо жоокерлердичи. Ошентип анан ошол тилектердин көп эле орундалды да. Ошо биздин баягы ата-бабаларыбыз жого кеткен, эми албетте баягы келбей калганы болду, бирок ошо көпчүлүгү ошо кайтып келип эл жер журтуна. Демек ошо батанын күчү экен да, касиети. Бул ошо жана бекер айткан жокпуз да, баягы пенденин оозундагы Кудайдын кулагында дегенчи. Атыркүл апа, негизи эми бүгүнкү күндө мына жерлерди кыдырып Каныкей апалар ошо ката салтта жайылтып жүрөбүз деп атпайсыздарбы? Ошол баягы сиздин аталарыбыз, апаларыбыз жасаган нерсени кийинки муунга жеткирүү бул табирик, биздин да милдетибиз, бизден кийинкилер дагы жеткирет. Демек, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Демек, бүгүн эмнени көрсө кийинки жаштар дагы ошону улайт да, Демек, биз бүгүн бата берип атсак, эртең алар да бата берет. Эгерде жок бата бере албасак, алар кандай бата беришет келечек муну, туурабы? Туура айтып атасыңар. Ошол эми биздин баягы негизги максатыбыз ошол аркадагы өсүп келе жаткан буундарга кырын караткан биз кыргыз элибиздин каада салтын, нарк наслин, үрп адатын, ырым-жырымын ушул баталарды мына жеткизели деген да. Мына өзүң жана жакшы айтып кетип атпайсыңбы? Баягы мен да ошону аябай эстеп кеттим да. Мына кургакчылык болуп, айылда бир чөп өспөй, эгиндер куурап атканда ошол айыл ичи чогулуп, анан кадимкидей баягы мал союп, анан ошо алакандарын жайып Кудай Таалам тилек кылганда, ошо 1 саат жетпей кадимкидей күн күрүп, анан жамгыр төккөн учурларды мына биз башыбыздан өткөздүк. Мына ошол бир бул касиет, мен айтат элем, бул көзгө көрүнбөгөн бизди бир курчап турган микро дүйнө, сырды дүйнө, бир биотала деп айтат элем да. Бул сөздүн күчү, кубаты бар деп мына биз тарыхтардан да айтып атабыз, мына азыр да айтып атабыз. Биз илим билими
жетпеген учурда, сабаты жоюлбаган биздин ошол элибиздин философияга ошол кезде эле маани берип, анан баягы жаман сөз айтып койсок биздин кичинекейибизден өзү ай ок кантип айтпа. Пенденин оозунда болсо Алланын кулагында болот. Айланып кетейин андай сүйлөбө деген сөздүн мына күчүн ошол кезде эле даңазалап, мына ушул күнгө чейин жеткизип келаткан ата бабаларыбыздын мурастарын биз дагы ошондой кылып өзүбүздүн урпактарыбызга жеткизели деп турабыз. Биздин ошол жалгыз эле биз апалардан эмеспиз. Биздин курамыбызда ушу жаш кыздар, ушу кичинекей мына мындай 3 жаштан баштап мына ушул жашка чейинки биздин мүчөлөрүбүз бар. Кудайым буйрса мына ушул Манас атабыз элин жерин коргон эр баатыр адам болот, бизге жетип атпайбы эпос болуп. Ошол 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата дагы биз ушул бала бакчада атайын ошол Манас темасын көтөрүп, Манас атабыздын ошол Манас эпосуна деп арнап, ошол бир чоң иш-чарабызды дагы ошол 3 жаштан баштап ошол бала бакчадагы жаш курамындагы даярдап атабыз. А жерге чоң манасчыларыбызды чакырып, атайын ошону дагы тарттырып, ушу теле берүү аркылуу дагы элибизге жеткизелик. Анан биз 23 февралды баягы советтик армия күнүн эстеп эле ошону калыптанып калганбызда, ошону бир кичине өзүбүзчө бир Манас атабыздын арбагына арнап, атайын ошол бир жайык дастарканыбызды жайып алып, ошол мына урпактарыбызга көрсүн, тилек кылып, айткандан дагы баягы көзүнөн көргөн 100 эсе артык дегендей, мына көзү менен көрсүн деп ошол Манас анан жанагындай көчмөндөр оюнунун коштоосу менен өткөзгөн жатабыз да. Бул дагы ошол эртеңки күндөгү биз кетип калсак дагы ошол берүү менен канча деген адамга жеткизип атабыз деген. Демек биздин көрсөтүү аркылуу биз дагы эгерде адамдарды жакшы нукка буруп, жаштарга биз кичине да болсо сабак берип, акыл тилегибизди айтсак, бул дагы бир чоң иш жасаган болот экенбиз да. Негизи эле ынтымагай айтсаңыз, мынакей ушул аксакал катары, ата катары жарык дүйнөгө наристе келгенде аталар азан чакырып коет, сөзсүз түрдө баягы бата ичинен бата тилек кылып, бата айтат экен. Адам бул дүйнөдөн өтүп кеткенде дагы Куран окулуп бата айтылат экен. Барды ушу бата менен экен да. Негизи эле бул жогоруда айтып атпайсызбы, улуу Манас эпосунан башталган бата адам жашап жатканда дагы, адам өткөндө дагы жалаң ушул алакан жайылып, ушу тилек айтылат экен да. Артында балдарына өмүр берсин деген дагы мына ушундай сөздөр карабайсызбы? Биринчиден ошол адамга багыштап атат, экинчиден кайра балдарын да койлоп атат да. Бул сөздүн касиети, ошондой болсо. Сөздүн касиети, бата деген сөздүн касиети жанакыда айтып атасыздар, окумуштууларды изилдеп атат. Биздин өзүбүздүн окумуштуулар ошону белгилеп кетели, жаш балдарда. Ошолдо жанакы бизге мындай дем берип атат да. Ой, биздин да учугубуз узарып баратканы, балдар өсүп, мына сен курактуулар передача кылып, ошол бакырын-акырын баары кадам. Бизде бир, менин оюмча, убакыт болуп кеткен бир. Жанакы азыр 30 жыл 40 жыл деп атпайбы? Ошол жерде баягы унутулуп, башка келбей, мурункуда унутулуп, ушундай болуп, мындай тоңкуюк такалып калдык. Мына азыр ошол эме кичинеден жылып атат деген. Кайра келип атат. Кайра келип атат. Мындай канекей энелердин жардамымен дагы ушундай эмелердин, ийримдердин, жеке адамдардын, даже мамлекет көп телеметилген жок. Негизи жеке адамдардын, жеке Кыргызстандын кыргыз үчүн күйгөн адамдардын мына биздин эмелерде болгон, мына эжелерде, апаларда болгон. Рахмат. Рахмат сизге. Бата боюнча ошол. Ооба, рахмат. Бүгүн келип мынакей батанын сыры, касиети жөнүндө жакшы маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөргө айтып берген ыраазычылык. Канекей апалар бар болуңуздар, алардын жанында агалар сиздер да бар болуңуздар. Жергебизде тынчтык, асманыбыз ачык болсун, апалардын көз жашы төгүлбөсүн, аталар үйүбүзгө кут, тирек алып келген мына биздин асыл сат адамдар бар болуңуздар. Ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен Чакчы көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү уласын. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.